bulganlarga çırgılalı balvanlar ukkan adam umutsuz ırgılalı balvanlar yeşigi yok ecemdin karganadı görünse oşon sürüp alalı manas bağırıp manasda vuran çağırıp tay torsun bu yerden bu karga sürüp bara Al kanattın barısı karandamay kalıptır. Hasiyettün ermanas kanı ekenin çineken hasiyetin bir toz var ekenin çineken şermanaska bulçurağata görüntülüyor. Oşondo bal ekeni da çine. Salamatсыздарбы, урматтуу мекендештер, ат оюндарын сүйүүчүлөр жана бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн күн менен түн теңелип, жандануунун башаты болгон Ноорус майрамынын алдында жакшынакай саамалыкта сиздер менен жүз көрүшүп олтурабыз. Өлкөбүздүн борборундагы жаңы Аккула ат майданынын куруу максатында жамы журтубуз менен бирге жакшы тилек кылып, пайдубалын түптөө үчүн мезгил кутусун салуу аземине чогулдук. Кудай буйурса, бул жерде кыргыз баласынын бүйүрүн кызыткан ат чабыш, жорго салыш, көк бөрү, кыз куумай өңдүү ат оюндары өткөрүлүп турат. Ат майдан бир эле ат оюндарын өткөрүүчү жай эмес, улуттук наркыбыздын, салтыбыздын ажырагыс бир бөлүгүнүн бабалардан калган улуу мурасынын символу экенин эч ким тана албас. Ошондуктан ат адамдын канаты, атынан айрылганы, канатынан айрылганы деп касиеттүү Камбар ата тукумун азыркыга чейин аздектеп, күтө билген, сүйө билген адамдарыбыз аз. Көчмөн элдин урпагы катары ат майданга сый урмат менен мамиле кылып, жал куйругу төгүлүп, ат чабышка түшкөндө артынан даңканын ыргыта чуркаган күлүктөрдү тууралжын тартып, жекеме-жеке улак тартышта ээсинин оюн илгиртпей түшүнүп, өздөрү да кошо эрегишкен дулдулдарды көрүп, жылкы жаныбарына суктанбай да, сыймыктанбай да кое албайсың. Бул жер атка кызыккандардын башы биригип, ат жалы менен тең өскөн бабалардын демин сезүүнү, аны менен духун, рухун байытууну эңсегендердин ордосу болот. Төрт аягы тыурап, туйлап турган тулпарларга, дубанда жок күлүктөргө, суу төгүлгүс жорголорго, бир эле кыргыз жарандарын эмес, чет элдиктерди да айраң таң калтырып, кызыгуусун арттырган маданий спорттук жай болоруна мен толук ишенемин. Ошентип, биздин ат майданыбыз спорттук иш-чаралардын борбору гана болбостон, ат уулдарыбыздын демине дем, күчүнө күч кошо турган жайга айланат. Ат майданда көкбөрү оюндарын көрүү үчүн 10 000 орун, ал эми башкы ат майдан 20 000 орундуу болору мерчемделүүдө. Мурдагы ат майдан 3000 кишини гана сыйдыра алчу, аны жакшы билесиздер. Ал ипподромдун аянты болгон 57 гектар болчу. Жаңы ипподромдо мына бул жерге биз сиздер үчүн 215 гектардын тегерегинде жер бөлүп бердик. Өзүңүздөр көрүп тургандай жаңы ипподром Борбор шаарыбыздын батыш тарабында жайгашып атат. Ат спорту боюнча иш-чараларды кең кесир өткөрүп, шаар тургундарына эч кандай тоскоолдуктар, ыңгайсыздыктар жаралбайт. Башкача айтканда, ипподром карапайым элдин тынчын албасын деп шаардын сыртына чыгарып жатабыз. Кандай гана чоң иш-чаралар өтпөсүн, Борбор шаарыбыздын тургундарынын күнүмдүк тиричилигине терс таасирин тийгизбегендей болушу керек. Ошондой эле күлүктөрдү 1600 метрге жана 2000 метрге чабуунун схемалары дагы чийилген. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү жагдай, ат майданынын имараты көп функционалдуу болот. Анын ичинде соода борбору, мейманкана, дүкөн, кафе, ресторан эске алынган, кыскасы комплекстин жыл бою иштөөсүнүн бардык шарттар каралган.
At oyunдарына келүүчүлөрдүн коопсуздугу дагы эске алынган. Долбоордун алкагында көмөкчү жана чарбалык имараттар, сарайлар, устакана, ветеринардык оорукана, карантин жана башка ушул сыяктуу жайлар дагы салынат. Албетте, мунун баары өлкөбүздүн ат спортунун күйөрмандары менен меймандарынын көңүлдүү эс алуусу үчүн жасалууда. Учурдан пайдаланып, бул долбоорду түзүүгө салым кошкон, ишке ашырууга белсенген жактардын баарына терең ыраазычылык билдиремин. Айкөл Манас атабыз минген ак куланын ысымындагы бул ат майдан ат спортуна болгон шык тануунун, ийгиликтердин жайына айлансын. Ушул жайдан кыргыз ат спорту кулачын жайсын, жаңы ат майданыбыздын пайдубалы бекем болуп, түбөлүгү түз болсун. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар кут болсун дагы бир жолу. Рахмат. Güçlüleri sorulup çıkıp oturup buna finaldık. Taymashka bayağı ele iki komanda çıktı. Kançalagan yıllardan beri taymaşıp geletkan, kançalagan yıllardan beri ilgili oyunculardan Üçüncü minuta bir... Hatanını verdi ya. Akırkı sekundalar.